Москванын четиндеги Химки шаарчасында автобус айдап иштеген Максат Ашимов мамлекеттик уюмдан бир заматта 100гө жакын чет өлкөлүк жаран жумуштан бошотулганын айтат. Алардын көбү кыргызстандыктар болгон. Примерно 70-80дей бар да, кыргызстандыктар. Ошондон деле көп болушу мүмкүн, 100гө жакын. Автобус айдачубуз да. 1-июндан баштап уже бизде российский право алсаңар российский право чекергиле болсо 1-июндан без права, российский право жоктор уже с работы отстранен деп ошентип жолдо приказ чыгарып койду. Болду 1-июндан баштап иштеп отурабыз да. Мен билет көпчүлүгү кетип калды. Анан мен эле бүгүн билет алып кечке амал учуп кетем, Кудай буйрса. Эми айдоочулар кыргызстандыктар эч ким иштебейт атат. Почти баардыгы эле кеткени кетип калды. Бекитилер үйдө отурат. Кээ бирлер отменен болот деп күтүп отурат. Кээ бирлер эптеп аны 70 миң, 100 миң деп атат. Эми акча тагып пробуса жасатайлы деп жүгүрүп жүрөт. А так мындай конкретный сөз жок. Кыскасы кыргызстандыктар водительдер мына жеткенде азыр 90% азыр жумушсуз калды да, автобус айдаган, маршрут такси айдагандар. Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштегендерди жумуштан бошотуулар өкмөттүк уюмдарда гана эмес, жеке тармактарда дагы каттала баштаган. Калыбек Эрматов жеке ишканада маршрутка айдап иштеген. Аны менен кошо 30дай адам жумуштан бошотулган. Ооба, мыйзамдуу иштейт элек. Айдын аягына чейин иштедик. Айдын аягында анан иштеп атсак чалып туруп кеч конторага чогул иштеди. Чогулсак эртеден баштап ишке чыкпайсыңар деди. Болду дейт, правоңар өтпөй жатат дейт. Анан эмнеге биз таможенный союздабыз го десек, бизге ГАИден приказ келген дейт. Ушундай болуп 1-июндан 30дай бала туруп калдык иштебей. Азыр иш жок, жумуш жок. Москвада такси кызматында иштеген Алтынбек Мадимаров болсо, бул тармакта иштеген көпчүлүк кыргызстандыктар азырынча ишке чыгуудан кооптонуп турганын айтты. Өзүм чыкпай атам, ошол чочуп атам. Чыккан болсом да кандайдыр штраф алабы деп, менин машина өзүмө караштуу болгондуктан мага эч кандай компания төлөп бербейт, ошодон эч ким төлөбөйт. Чөнтөктөн төлөшкө туура келет. Же болбосо 2 жолу штраф алган болсо, менин билишим боюнча закон түрүндө депорт кылганга дер барат. Кандайдыр мыйзамдарды сакташ үчүн, мыйзам бузбаш үчүн чыкпай эле туруп турайын деген ойго келдим. Мамлекеттер аралык чечишип, өлкөдө өкмөттөр аралык чечишүүлөр болуп атыптыр, келишимдер. Балким ошол жактан чечилип калат деген үмүт менен сабыр кылып күтүп турабыз. Анан эгер эч болбой аткан болсо, Кыргызстан жарандыгын күбөлүктү водительский удостоверение деп коет, ошол айдоочулук күбөлүктү Кыргызстанга барып алмаштырып келиш керек болуп атат. Андан башка эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Андан келип бул жактан эл катары экзамен тапшырабыз. Анан эми ушул алмаштырышка келгенде тоскоолдук болуп атат. Кээ бирөөсү кандын группасы жазылбаган, кээ бирөөсү срогу жазылбаган праволордун туура документ жок. Орусияда коомдук транспортто, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө болбойт. 2013-жылы кабыл алынган мыйзам быйыл 1-июнда күчүнө кирген. Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен адамдарды ишке алган жумуш берүүчүлөргө 50 миң рубльга чейин айыппул каралган. Орусияда чет элдик жаран айдоочулук күбөлүктү мамлекеттик автоинспекциянын бөлүмүндө медициналык текшерүүдөн өтүп, 1 теориялык жана 2 практикалык экзамен тапшыруудан кийин гана ала алат. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.